жерлер 4-5 жыл мурда эле какырап бош жаткан адырлар болгон. Суу чыкпагандыгына байланыштуу айыл чарба же башка багытта дагы колдонулбай турган. Өзбек бийлиги пайдасыз жерге жаңы шаарча курууну баштаган. Учурда жаңы шаарчада 86 көп кабаттуу үй курулууда. Сейсмологиялык талаптардан улам алардын баары 9 кабаттуу үйлөр. 10%-ын ташкил кылады. Бул juda ham zich joylashgan joy. Shuning uchun сиздердин кошунаңыздар болгон Андижан шаары Өзбекстандын эң кичинекей эле учурда эң жыш жайгашкан шаары. Жер аянты боюнча жалпы өлкөнүн 1%-ында түзбөйт, ал эми калкы жагынан 10%-ын камтыйт. Ушундан эле калктын канчалык жыш отурукташканын билүүгө болот. Ошол үчүн өндүрүштө дагы жок, дыйканчылыкта дагы колдонулбаган пайдасыз адырга жаңы шаарча курууга аракет кылдык. Картадан көргөнүм боюнча жаңы Андижан шаары силердеги Ноокат өрөөнүндөгү адырлар менен бирдей климатта жайгашкан. tumani ham sizlarda juda zich joylashgan ekan, xuddi shunday o'sha yerda atrofidagi tepaliklarda biz Andijon shahrini atrofidagi Жаңы Андижан шаарынын курулушу азырда жүрүп жатат. Ал эми мен баш бакканда эле биздин өлкөгө салыштырмалуу бир өзгөчөлүктү байкадым. Бул жерде эл келип жайгаша элек, бирок алдын ала мектеп, бала бакча, жол салынып, бардык социалдык көйгөйлөрү чечилген. Жаңы Андижан шаарына калк жайгаша элек, ага карабай коммуникация түйүндөрү, социалдык объектилер толугу менен даяр. Дагы бир өзгөчөлүгү, кийинчерээк канализация түйүндөрүн оңдоого муктаждык жаралганда асфальт жолду тешип, жерди казуу зарылчылыгы жаралбайт. Жер астынан атайын 500 метрдей метро сыяктуу канализациянын жолу салынган. Коммуналдык инфраструктураны жеткирүүгө жана коллектордун курулушуга мен өтө жогорку баа бердим. Бул абдан келечекте чоң өнүгө турган шаарга керек бул инфраструктуралык түзүм. Бул боюнча эң жогорку баллды бердим да. Бул эми как адис катары, как ошо көрүүчү катары. Себеби билебиз да баягы ар түрдүү авариялар болот, башкалар болот жана коммуналдык түтүктөрдө. Ал эми жана коллектордо болсо, ал жерден эч кандай жолдун асфальтты кеспей, бузбай эле ичинен оңдоп кетип, улай турган улап жаңысын жүргүзө берет да. Ошол сонун экен биздин ошол келечекте жанагы Ош Сити деген жаңы микрорайон курабыз деп атпайбызбы? Ошол жакта ушуну киргизсек абдан сонун болмок экен деген менин да көз караштан. Андижан шаары калктын жыш жайгашуусу боюнча Өзбекстанда 3-4 орунда турат. Акыркы жылдары элдин саны 4 миллионго чукулдаган. Мындан улам жаңы шаарча 20 миңдей адамга ылайыкташып салынууда. Har yili 50 ming, 100 ming көбөйүптү, 1 миллионгече көбөйөт. Биздин өлкөдө калктын саны аябай өсүп жатат. Жыл сайын 50 миңден 100 миңге чейин төрөлүү болот. Анын катарында Андижанда ар жылы элдин саны 30 миңге чейин көбөйөт. Бул дегени эртеңки күнү турак жай элди жайгаштырууга көйгөй болорунан кабар берет. Ошондуктан буга чейин өздөштүрүлбөгөн адыр жерлерди тегиздеп көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек. Шу жумладан Андижон шаары zich joylashgan ko'proq mana ko'p Мындай жаңы шаарчалар Өзбекстандын бардык областтарында курулууда. Жаңы шаардын долбоору 9 айда даярдалган. Курулуштар токтобойт, алдыңкы 30 жылга чейин уланат деп билдиришти Андижан шаардык мэриясынан. Белгилей кетсек, Өзбекстанда калктын саны 36 миллионду түзөт. Ал эми Андижан коңшу өлкөдөгү пахта өстүрүү жана текстиль боюнча алдыңкы аймактардын бири. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.